Бул жума өкмөттүн отставкага кетиши менен башталды. Чынкуран айынын 19-унда Жогорку Кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөө чечимин колдоп, токтом кабыл алды. Ушул эле күнү Сооронбай Жээнбеков жарлыкка кол койду. Исаков баштаган өкмөт 7 ай кызмат кылып, 40 кадам таза коом, акылдуу шаар долбоорлорун ишке ашырып баштаган. Өкмөттүн отставкага кетиши социалдык тармактарда катуу талкуу жаратып, Сапар Исаковду калтыргыла деген акция башталган. Шаршемби күнү Бишкек ЖЭБи боюнча коррупция фактысы менен шектүүделип Айбек Калиев кармалды. Азыркы убакта ал УКМКнын убактылуу камак жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Аптанын экинчи жарымында Жогорку Кеңеш Мухаммедкалый Абалгазиев баштаган өкмөттүн программасын угуп, бир добуштан колдоп беришти. Жаңы өкмөт айыл чарба, экономика жана бизнеске көңүл буруп, таза коом долбоорун улантаарын айтты. Экс-премьер Сапар Исаков Чоң Таш айылындагы 37-38 жылкы репрессия курмандыктарын жашырылган жайы жөнүндө алгач маалымдаган Бүбүрә Кыдыралиевага батирдин ачкычын тапшырды.